бул басмачы эл душманы деп аны кубалап кармайм, атам өлтүрөм, совет бийлигине өткөрүп берем деп артынан кубалап аңдып жүргөнү деле кыргыз. Каршылык көрсөтүү кыймылынын пайда болушунун негизги себеби катары коллективизация же болбосо ушул сүргүнгө айдоо, ушул сыяктуу совет бийлигинин ошол саясаты болгон деп айтсак болобу? Борбордук Азияны ким ээлеш керек? Кызылдар же болбосо совет бийлигиби же актар болгон Улуу Британиябы? Биз деген мусулмандарбыз, могул баскынчылар, булар орустар, булар капырлар. Саламатсыздар, урматтуу Тим медианын катталуучулары. Биз бүгүн басмачылар тууралуу кеп кылабыз. Биз жаштар алар тууралуу китептерден же болбосо анча-мынча фильмдерден гана көрбөсөк, көп маалыматты билбей калдык. Ал эми улуумун мектептерден аларды совет бийлигинин душманы катары окушкан. Чынында басмачылар кимдер? Алардын тарыхтагы ролу кандай? Бул тууралуу бизге бүгүн Жолдошбек Бөтөнөев айтып бермекчи. Ал 20 жылдан бери басмачылар темасын изилдеп келет. Жакында эле 22-жылы ал бул тууралуу китеп да чыгарган. Ушул китебиңиз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө Кыргызстанда көпчүлүк тарыхчылар ушул басмачылык кыймыл, анын келип чыгышы, жүрүшү, жыйынтыктары боюнча кызыгып илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөнгө аракет кылып жатышат. Себеби бүгүнкү күндөгү бир актуалдуу темалардын бири болуп калды Кыргызстан тарыхында. Мына ошол тарыхчылардын катарында мен дагы 20 жыл болуп калды. Ушундай суроо жаралат да изилдөөчү катары. Булар жергиликтүү элдин өкүлдөрү болсо, башка бир жактан келбесе, анан булар кимди басып алды? Булар басмачыбы же басмачы эмеспи? Булар эмне себептен мындай эл душманы катары Союздун мезгилинде биз 70 жыл буларды жек көрүп, алардын өзүн эле жек көрбөй, алардын тууган уругун, урпактарынан бери жек көрүп, аларга мындай бир душманга мамиле кылгандай, же алардан бир сестенгендей мамиле кылып жүрдүк да Союздун мезгилиндечи. Анан качан эгемендүүлүктү алгандан кийин анан бул темаларды жаңыча көз карашта изилдөөгө аракет кылып, кыргыз тарыхчылары колубуздан келишинче изилдөөлөрдү жүргүзүп келе жатабыз да. Фергана өрөөнүндө эле мисалы Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан аймагындагы басмачы деген ат менен белгилүү болгон лидерлердин аскерлеринин санын караганда 52.900, 53.000 адам ошол басмачы деген ат менен белгилүү болгон лидерлердин аскерлерин түзүп атат да. Басмачылар деген каршылык көрсөтүү кыймылынын пайда болушунун негизги себеби катары коллективизация же болбосо ушул сүргүнгө айдоо, ушул сыяктуу совет бийлигинин ошол саясаты болгон деп айтсак болобу? Мунун түпкүлүгү чоң, азыркы Түркия Республикасынан баштайбыз да. Өзүңөр баягы кинолордон көргөн Даңазалы доор деген, Великолепный век деген Осман империясы 13-кылымда түзүлүп, ошо 1920-жылдын башында жок болду да. Жок болуп, анын бийлик алмашканда Түркия Республикасы түзүлүп, Мустафа Кемаль Ататүрк деген бийликке келген да. Ага чейин ал мындай айтканда мусулман мамлекет болгон да, динге, шариятка негизделген. Ал жакта бийлик алмашкан. Анан Мустафа Кемаль Ататүрк бийликке келгенде, ага чейин Осман империясында бийлик төбөлдөрү куугунтук жеген, алардын бири Энвер Паша деген. Анан алар эмне кылган? Түркиядан куулган, качкан, башпа негизде ар жерде бекинип жашап жүргөн. Ошол мезгилде Фергана өрөөнүндө бизде мусулмандардын жеринде совет бийлиги орноп, совет бийлигинин саясатына каршы болбогон кыргыз, өзбек, тажик өңдүү мусулмандар дагы анан Түркияда мурдагы Осман империясынын да башкаруучу болуп жүргөн Энвер Паша окшогондор менен Түркистан деген мамлекет курушубуз керек. Биз деген мусулмандарбыз, могул баскынчылар, булар орустар, булар капырлар деп диний идеологиялык жактан дагы алар ошол жакта отуруп алып дагы идеялык жактан жардам берип турушкан да. Анан кийин ошол эле мезгилде совет бийлигине каршы атаандаш болгон Улуу Британия
бул жактан Индияны 200 жыл колония кылып, анан бери Афганистан талаш, Борбордук Азия талаш болуп келген да. Ошол мезгилде анан актар, анан кызылдар деп. Кызылдар бул совет бийлиги, актар бул англичандар болчу. Анан экөө атаандаш Борбордук Азияны ким ээлеш керек? Кызылдар же болбосо совет бийлигиби же актар болгон Улуу Британиябы? Ортодо биз турабыз эле, кыргыз, өзбек, тажик турат дегендей. Анан кыргыз, өзбек, тажикке совет бийлиги жакпай атат. Анан ушундай мезгилде кимдер, англичандар анан жанагы басмачы деген ат менен белгилүү болгон лидерлерге оғдары, идея, пландарды түзүп берип, жардам берип, мындай моральный, материальный жардамдарды берип, совет бийлигине каршы алар эмне кылган, күйлөп, согуштурганга аракет кылган аларчы. Анан булар ойлоду да, биз иштерди басып албасак, өзүбүздүн жерибизде турсак деген бул диний идеологиялык саясий жактан болуп атат. Экинчи жанагыл совет бийлигинин отурукташтыруу, коллективдештирүү саясатындагы алешемдиктер, жергиликтүү элдин жашоо өзгөчөлүгүн, турмуш шартын эске албастан бардыгына бирдей эле талап менен мамиле кылгандык. Анан албетте биздин ошол мезгилдеги жетекчилерибиздин жасакерленүү, азыркы саясатта айтып атпайбы, пахта коюу дегендей, жакшы көрүнүү, Сталинге жакшы көрүнүү дегендей саясаттар анан баягы кошул ташыл болгондагы жыйынтыгы ошондой лидерлер эмне болуп калды, тилекке каршы жок болуп калды да. Себеби басмачы деген ат менен белгилүү болгон кээ бир инсандар совет бийлигине кызмат өтөшкөн башындачы. Совет бийлигине кызмат өтөп жакшыргай эле жашап келе жатышып эле, анан кийин вдруг эле бир күнү формаларын чечип, наркы эл тарапка өтүп, басмачы деген тарапка же болбосо баягы мал мүлкүн колхоз совхозго алып алган, күч колдонуу жолу менен алып койгон тарапка өтүп, совет бийлигинин акыйкатсыз саясаты, бирдей мамиле, бардыгына бирдей мамиле кылып, өзгөчөлүктөрдү эске албай, анан алардан нааразы болот да, анан формаларын чечет дагы. Кечеге эле милиция, бүгүн карасаң уже басмачыга айланып калды. Дагы анан совет бийлигине каршы согушуп атат койгон да. Ал совет бийлигине кызмат кылып жүргөндө, кошо жүргөн орус татар коллегалары барып мечиттерди өрттөп, оронгон аялдардын бетин чүңкөттөрүн ачып, андай аларды алар караңгы катары эсептеген да. Орустун кыздары бети ачык жүрсө, берде кыргыз, өзбектин кыздары бети жабык жүрсө, жанында ниндзя болуп, аларга өөн учурайт да. Көрүңөр, мындай өзгөчөлүктөрдү түшүнгөн эмес да. Дин башка, алар христиан, биз мусулман дин. Анан келген дагы бетиңди чечесиң, ачасың деген, салбырабай нормальный аккуратно жүр деп талап кылган. Мечитте кирип алып, арабча намаз окуп атса, алар түшүнбөйт, эмне кылып атат деп чочулаган деле болуш керек, туурабы? Эмне церемонияларды өткөрүп атат депчи. Анан ошондой кылганда аны гайып паңсат түшүнөт. Анаркы коллегасы түшүнбөйт. Анан айылдашын уруп, теп, сабап атса, чыдаган эмес да. Кой формасын чечкенде эл тарапка өткөн, элге өткөндөн кийин анын коллегасы эмне кылган? Гайып сатылды. Эмне кылыш керек? Өлтүрүш керек. Кимдер жетектеген? Фрунзенин орду кандай болгонун анда ушул жөнүндө дагы айтып берсеңиз кыска. Ушул жерден да мына айтып коелук, ушу басмачы, кулак деген репрессия болгондордун бардыгын ушу чек ара кызматкерлери, аскерлер ишке ашырган, акимдер, анда район жетекчилер, үчтүктөр деген болгон, тройкалар деп. Өзүбүздүн колубуз менен эле өзүбүздү жок кылган да. Азыр эми спецназ деп коебуз го. Ал мезгилде атчандар полку болгон, мисалы Арстанал Осмонбеков деген болгон. Ошондой эле кыргыз басмачысы деген ат менен куугунтук жеп качып жүргөн деле кыргыз. Бул басмачы эл душманы деп аны кубалап, кармайм, атам өлтүрөм, совет бийлигине өткөрүп берем деп артынан кубалап аңдып жүргөнү деле кыргыз. Кармагыла деп баягы тапшырма бергени деле кыргыз. Өзүбүздүн колубуз менен эле өзүбүздү жок кылып кылды. Андан кийин алардын өздөрүн да жок кылды. 37-38 жыл алар ата бейитте жатат. Ошо ата бейитте жаткан биздин аталарыбыздын колу менен басмачы деп жок кылды, кулак деп байларды жок кылды. Кулактар ким болгон? Алар басмачы болгон эмес, алар окаттуу байлар болгон. Баягы мал мүлкүм колхозго бербейм, мамлекетке бербейм дегендерди силер кулаксыңар деген да. Жанагы басмачы деген ат менен белгилүү болгондор алар бай болгон эмес. Алар мындай
эми азыр кантип айтып атат, эми мекенчилдер болгон, патриоттор болгон, эли жерибизди башкаларга тебелетпейбиз дегендер болгон деп актаганга аракет кылып атабыз да. Байлар болсо жеке өзүн ойлогон кулактар, алар бай болгон. Бирок алардын небере чеберлери менен сүйлөсөң, алар дагы мактанат. Не деп мактанат? Менин атам деген монча 1000 кою болгон, мынанча жылкысы болгон, төөсү болгон. Анан ошо айылдагы кедейлерди бардыгын менин атам баккан. Жумуш орду менен камсыз кылган. Бирөө коюн кайтарып курсагын тойгозгон, бирөө жылкысын кайтарып курсагын тойгозгон, бирөө баягы жерин иштетип курсагын тойгозгон деп кулактардын урпактары да мактанат. Басмачылардын урпактары жана антмакта менин атам бай болгон эмес, бирок мондай кыйын болгон дейт. Анан молдолор бай да болгон эмес. Алар эмне болгон? Сабаттуу адамдар болгон. Анан совет бийлиги алардан да корккон да. Булар сабаттуу адамдар, булар карапайым караңгы элди совет бийлигине каршы бурушу мүмкүн, совет бийлигине каршы үндөйт. Булар кат жаза алат, сабаты жоюлган, башка бирөөлөр менен кат алышып, байланышып, ушундай бир контрреволюциялык иштерди ишке ашырат деп молдолордон да корккон да, мисалы. Молдолордон да чочулаган, ошон үчүн молдолордун жазалаган, репрессиялаган. Аларда эми байлык болгон эмес бирок. Сиз жана айтпадыңызбы, Айтмарек менен эми Мойдунбекти деле эми ошол совет бийлигине башында кызмат кылган депчи? Мойдунбек эмес, Гайып Паңсат. Мойдунбек дагы кызмат кылганбы, менин билишимче? Совет бийлигинеби? Өкмөткө кызмат кылган деп айтылып келет экен. Мойдунбек ал Айтмеректе, Гайып Паңсаттай кызмат кылган эмес ал. Ошо Айтмерек ошон үчүн аны совет бийлиги өтө эле өгөйлөп, жек көрүп, мыкач адам катары сүрөттөп койгон да, Союз мезгилиндечи. Мадаминбек деген кызмат кылган. Ал дагы ошондой милиция болгон, Мадаминбек деген. Аны ошол Мойдунбек өлтүргөн мисалы. Эми мына Алымбек таткалардын балдары, неберелери, Камчыбектин Кадырбектер мисалы. Жаныбек Казынын балдары болгон Төрөбай, Беделбай деген экөө тең. Төрөбайы Ташкенттен аскер окуусун бүтүп келген. Ошол совет бийлигинин мезгилинде. Беделбай деген чоң баласы Оренбургтан аскер окуусун бүтүп келген. Бирок ата келсе атасын басмачы деп куугунтуктап, анан жүргөн мезгилге туш келет. Анан Жаныбек Казы Кытайга качардан мурун анын баласы Беделбайды өзгөнгө келгенде өлтүрүп коюшат да, уу берипчи. Анан атасы Жаныбек түңүлөт да, балам Беделбай ушу совет бийлигине кызмат өтөп, аскер милдетин аткарып келген баламды өлтүрүп коюп атышат. Значит, мага деле жакшылык кылбайт деп, анан биринчи Алай аркылуу, Нура аркылуу Кытайга качам деп кача албай, энеси Анара, үчүнчү аялы өзбечка болгон Касиет деген, ал колго түшүп, Алай Күлчөдө камалат. Анан өзү качып, экинчи аракетти 9 торо Нарын аркылуу качам деп барып ат башы чек ара заставасынан өтө албай кайра келет. Экинчи аракет ишке ашпайт. Анан үчүнчү анан ошо Алайкы аркылуу качып, Кытайга өтүп, андан ары Тажикстанга кирип, кайра Афганистан, Пакистан деп анан ошол Гилгит өрөөнүндө Имит деген айылга барып, анан ошол жерде өлүп атпай 33-жылы Жаныбек Казычы. Сүргүнгө жалаң эле байлар эмес, совет бийлигинин саясатын колдогон Орто-Зар дыйкандар, диний ишмерлер дагы айдалган дейт. Сиз туура айтасыз. Бизде ошол баягы эле бир 5-6 адамды билебиз. Репрессия десе Атабейитте жаткан баягы 130тан ашык адамды гана билебиз. Эми мындай чын айтканда ошо Атабейитте жаткан 130тан ашык адамдын көпчүлүгү ошол мезгилде Ак үй Көк үйдө иштеген чиновниктер болгон. Соттор болгон, аким губернаторлор болгон, министрлер болгон дегенде ошолордун колу менен тилекке каршы басмачылар жок болгон. Жана репрессия болгондордун баардыгы ошолордун колу менен кеткен. Ошолордун колу дегеним, ошолор ошол мезгилде Сталиндин саясатын жүргүзүп, социалисттик системаны чыңдайбыз деп алар жан үрөп иштеген. Сталин берген пландарды ашыгы менен аткарган адамдар ошолор Атабейитте жатат да. Бүгүнкү күндө репрессияланып, басмачы, кулак деп айдалгандардын балдары бүгүнкү күндө суроо коюп атышат да. Мисалы, сен тарыхчысың, айтчы деп атышат, менен суроо атышат да.
Менин атам басмачы деп ушинтип атылып кетиптир, камалып кетиптир, дайынсыз жоголгон, каерге көмүлгөнү белгисиз, аз барып Куран окуп, баягы мусулманчылыкча баягы зыяратын кылып коелу десек, каерге көмүлгөнүн билбейбиз. Бирок ошолор бай деле болгон эмес, булар идеялык жактан биз деген жерибизди, элибизди орустарга же болбосо колхоз совхозго бербейбиз деп советтик партиялык системанын идеяласы менен макул болбогондор жазаланганда, алар деле кыргыз. Аларды жазалап, депортациялап, репрессия кылган чиновниктер да кыргыз болуп атат да. Ошондой суроолорду берип атышат да. Кимдики азыр акыйкаттуу? Ошол менин атам репрессия кылып ийген, кылып ийип азыр тиги ата бейитте жаткан туурабы? Же ошонун айынан ушинтип дайынсыз жоголуп менин атамдыкы туурабы деген суроо берип атат да. Буга жооп бериш дагы өтө кыйын болуп атат да. Саясий мааниси бар. Ошо басмачылык кыймылдан алардын туугандарынын кийинки тагдыры кандай болот? Азыр Эми Союздун мезгилинде басмачы кулак дегендер өлүп жок болду. Атылган атылды, дайынсыз жоголду. Анан кийин аларды андан кийин да жашоо башталды да. 30 жылдан кийин 40-жыл, 50, 60, 70, 80, 90 дегендейчи. Мамлекеттик кызматтарга Союздун мезгилинде жумушка кабыл алууда бардыгы байы деле, кедейи деле автобиографиясын жазганда кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган деп жазган мода болгон да. Бай манаптын, кулактын, басмачынын үйүндө деп жазган дагы эмес. Андайларды жакындаткан да эмес да. Себеби алар совет бийлигинин душманы болуп куугунтукталып атса, анан аларды совет бийлиги кайра иш бербейт. Аларды көтөрмөлөбөйт. Туурабы? Мына ушундай нерсе болгон да. Мындай анан саналуу эле адамдар бар, эми аттарын айтпай эле коеюн. Ошондой атасы репрессия болуп, совет бийлигинин душманы катары эсептелип, атылып, өзү ата бейитте жатат, бирок анын балдары кийин атак-даңкка, кыздары ээ болуп, алар деле Союздан жамандык көргөн жок да. Наоборот, мисалы Чыңгыз Айтматов ачык эле айтайлык, атасы Төрөкул Айтматов репрессия болгон. Ал ата бейитте жатат. Анын баласы Чыңгыз Айтматов. Ал Чыңгыз болду качан? Ал Союздун мезгилинде болду да. Туурабы? Союздун мезгилинде Чыңгыз болду. Союздун мезгилинде окуду. Чыңгыз Айтматовду ким кубалады? Ким аны куугунтуктады? Эч ким куугунтуктабады. Эгерде Чыңгыз Айтматовду куугунтуктаганда ал жанагындай жогорку билимдерди албайт эле, жогорку даражадагы сыйлыктарга ээ болбойт эле. Мында калыс караш керек да. Эми бүгүнкү күндө анын урпактары деле чыгып алып, Союзга нааразы болуп атпайбы? Туурабы? Ошол эле мезгилде аларга каршы жана басмачы кулактар Төрөкул Айтматовго нааразы болуп атат. Ошол мезгилинде менин атам репрессия болуп кетти, ошол мезгилинде менин атам атылып кетти деп алар ага нааразы болуп атат. Ал болсо нар жакка нааразы болуп атат. Себеби мен жогоруда айткандай, өзүбүздүн колубуз менен өзүбүздү жок кылды. Бирок большевиктердин идеясы жакшы жашоону алып келелик, тең укуктуу жашоону алып келелик дегенди биз аны ишке ашырууда, аны ал максатка жетүүдө методдорду туура эмес тандадык, туура эмес жыйынтыктарга алып келип алдык да. Ага өзүбүз күнөөлүүбүз да. Мисалы Сталин 29-жылы туташ коллективдештирүү деген буйругу чыгат да, сплошная коллективизация деген. Ошондо айтат, бардык союздук республикалардын калкынын дейт 3%-тен 5%-ке чейин репрессия кылгыла деп атат. 3-тен 5-ке чейин. Бирок ошол 3-5% репрессия боло турган адамдар кандай адамдарды ошондой репрессия кылыш керек дегендин да аныктамасын чыгарып берип атат. Мисалы багы 20 кою болсо, 2 аты болсо, 5 жылкысы болсо репрессия кылды деп атат. Анан биздикилер келип алып жергиликтүү бийлик Сталин келген эмес Ошко, Кыргызстанга. Анан жергиликтүү жетекчилер анан эмне кылат? Бишкектен баштап Алайкуга чейинки жетекчилер отуруп алып анан издеп атат ошол 3-5% чыгарабыз деп. Издесе бизде 1,8% эле ошол жанагы репрессия болот турган категорияга туура келет экен да. 1,8 мейли 2% деп коелук. Сталин 3-тен 5-ке чейин тартып атат. Биздикилер калктын 10%-ын репрессия кылып атат. Орто дыйкандарды кошуп, планды ашыгы менен аткарып атабы? Ошентип өзүбүздүн колубуз менен өзүбүздү тазалап жок кылып атабы? Анан биз отуруп алып менен орустар жаман, Сталин жаман деп атпайбызбы?
Сталин биринчиден орус эмес, ал грузин. Туурабы? Ошондой баягы социалдык тармактардан чыгып алып, мисалы Россия Федерациясынын дарегине же орус элинин дарегине такталбаган, туура эмес маалыматтарды кыргыз орус тилинде жазса, анан эки мамлекеттин ортосунда дипломатиялык мамилелер бузулат. Туурабы? Бүгүнкү күндө да Россияда миллиондогон биздин мигранттар жүрөбү, жумуш ордун берип, алар иштеп атат, дипломатиялык байланыштары бар. Бүгүнкү күндөгү жакынкы чыгыш болобу, чыгыш Европада конфликттер болобу, ушулардын баардыгы мына ушул тарыхтан. Себеби тарых бул саясий илим да. Тарыхты тактап, объективдүү кылып, дипломатияны бузбай турган кылып сүйлөш керек да. Анан жана диванный эксперттер чыгып алып, үйүнө отуруп алып, анан YouTube'ду жандырып алып, түз эфирге чыгып ар белени сүйлөп, анан ал любой тилден азыр соц тармактан перевод кылып өз тилине которуп алып түшүнсө болот да. Ошондой нерселер бул туура эмес да. Союздун жакшы жактарын да айтыш керек. Совет бийлигинин могу жактары жакшы болгон, мына жактары жаман болгон. Анан тарыхты бурмалап эле бир бетке айта бериш бул объективдүү болбой калат. Кудайга да жакпайт, башкага да жакпайт деген сөз да. Себеби чабышып кете турган окуялар аябай көп да. Архивде мен көргөмүн да. Бир эле кат менен бири-бирин сатып ийген. Ошонун айынан аркылуу атылып кеткен. Азыр ошонун чеберелери бар да. Эки тең эле кыргыз. Мисалы менин атам сенин атаң камат үйгөн же сенин атаң менин атам камат үйгөн. Азыр экөөбүз мүмкүн бир жерде чогуу иштейбиз. Ошо маалыматты тиги бир тарыхчы алып чыгып туруп Facebookка чыгарып ийсе, сен эртең мени менен урушасың да. Сен акмак турбайсың, сенин атаң менин атам аттырып ийген турбайбы деп. Ошодон мамлекет коркуп атат да. Ошон үчүн ошол личный делолор ачыкка чыкпай басып жатат. ККМдачы. А бирок биз ошол адистер отуруп алып, узкий кругда эле макул ачыкка чыгарбай, Мойдундун делосун карап, Мадаминбек, Жаныбек Казы, Айтмерек, мисалы Аман Палван, Көршермат, Гайып Паңсат, жана башка басмачы деген жазалангандардын делолорун карап алып, РСФСРдын кылмыш жаза кодексинин 58-нчы статьялары деп туруп, мынанын күнөөсү бар экен, бул туруп турсун. Мынаныкы неме экен, муну актайлык. Бул өтө деле мындай коркунучтуу кылмыш кылбаптыр. Кылса дагы бул жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кылбаптыр. Деп ушуларды биз сортировкалап, анализдеп, анан тизмелерди чыгарып, анан президенттин указы менен актап койсок болот да. Өзбекстан президенттин указы менен актап койду да. Бизде ошол нерсе тилекке каршы боло элек. Басмачыларды расмий реабилитациялоо эмне үчүн маанилүү деп ойлойсуз? Анын урпактары үчүн? Албетте, алардын урпактары үчүн, тууган уругу үчүн ал маанилүү да. Мисалы, кулактарды, саясий репрессия болгондорду 89-жылы актаган да. Анда СССРдин мезгилинде СССРдин прокуратурасы, ошол КГБсы баардыгын карап, кылмыш иштерин кыскартып, актаганын актап, актабаган актаган эмес да. Ошол сыяктуу эле бул басмачылар мындай өзүнчө буйда да калып кетип атат да. Кулактар, репрессия болгондор, алар акталгандар акталды да. Эми бул басмачыларга калып атат. Эми алардын урпактары да күтүп атат да. Биздин атабызды ак же кара деп койгулачы деп күтүп атат да. Ошону биз өзүнчө мындай узкий кругда адистер отуруп алып эле, ошо КГБнын архивине кирип, ошол жерде отуруп эле Ахматты актайлык, Ташматты актабайбыз дегендей кылып коюшубуз керек да. Ошондо биз дагы милдетибизди аткарабыз, тарыхчы катары, мамлекет дагы милдетин мойнунан алат. Мына актадык, жактабадык депчи. Бизге жөн эле турат да, коркуп эле турабыз да, муну чыгарып ийсек эртең экөө чабышып кетет депчи. Эми ал өттү кетти. Бүгүн деле атасын өлтүргөн баягы кыргызда сөз бар го, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дегендей. Өлгөнү өлдү, өткөн өттү кетти. Мусулманбыз дейбиз, өзүбүздү кечиримдүү, сабырдуу болуп, бирок тарых үчүн ошол миссияны аткарып коюшубуз керек да, баары бирчи. Аны эл күтүп атат. Басмачылар, азыркы учурда бул тема маанилүүбү? Сиздин да чоң ата, чоң энелериңиздин ушундай окуяларды айткандары барбы? Алардын айткандары кийинки муунга керез эмеспи? Өзүңүздүн оюңузду комментарийге калтырыңыз.